2025-жылы жогору ставка менен 28, 29, 30% менен алган кардарларыбыздын ставкасын түшүрүп рефинансирование кылып бердик. Бүгүнкү күндө вторичка готовый квартирага проценттин ставкасы канча болуп жатат жана ошондой эле семейный ипотекага кимдер ала алат, бүгүнкү күндө рыноктогу баалар кандай болуп атат жана ошондой эле Кыргызстандан үй алсак болобу деген суроого бүгүн толук токтолуп жооп берип өтөмүн. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер менен көптөн бери көрүшө элекмин. Сиздерди экран артында көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Амансыздарбы урматтуу мекендештер? Мен Нарматова Самара, KG недвижимость агенттигинин негиздечүүсү. Россиянын аймагында көп жылдан бери биздин кыргыз мекендештерге үй алууга жардамыбызды көрсөтүп келебиз. Биздин агенттик аркылуу 2025-жылы проценттик пайызынын көптүгүнө карабай биздин мекендештерибиз биздин агенттикке кайрылып үй алышып, өздөрүнүн үйүндө жашап жатышты. Бир жыл өткөндөн кийин проценттин ставкасын түшүрүп, рефинансирование кылып бергенибизде кардарларга кандай пайдалар болду? Эң алды 56 миңге чейин айына төлөмү азайды жана ошондой эле 15 жыл, 10 жылга чейин жылын кыскарттык. Демек, кардар 20 жылга үй алып, демек 20 жыл төлөйт деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, баары андай эмес. Ставка түшкөндөн кийин, ставканы түшүргөндө 10 жылы жөн эле кыскарды. Кээ бир кардарларыбыздын жылы 5 эле жыл калды, бир жылдын ичинде, бир алганына 1 жыл болсо, 1 жылдын ичинде туура төлөөнүн негизинде айына төлөмү жылы кыскарып, айына төлөмү 20 миң, 19 миң, 25 миңге чейин азайган мекендештерибиз болду. Кымбат ставка менен алган кардарларыбыздын ар бирине байланышып, проценттин ставкасын түшүрүп, рефинансирование кылып, кардарларыбызды катты кубандырдык. Үй алсак 20 жыл төлөп калат экенбиз деп ойлонуп жүргөн кардарларыбыздын чындыгында 10 жыл кыскарганда аябай жүзүндө кубаныч пайда болду десем болот. Ипотеканы алгандан кийин туура төлөп биздин ар бир мекендешибиз үчүн маанилүү. Эмне үчүн десеңиздер, 1, 2, 3 жыл сөзсүз түрдө биз үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк. Аздан кошуп 10 миң, 15 миң, 20 миң мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо 50-60 миңден кошуп төлөй турган болсоңуздар, сиздер банкка эч кандай өзүңүздөр санап аткандай переплата болбойт. Кээ бир кардарларыбыз биз кандай айтсак ошондой кылып төлөп, аябай жакшы төлөгөндөр көп, ипотекасын жапкандар дагы көп. Ал эми ипотекасын туура эмес төлөп, 2-3 жыл убактысын бекер өткөрүп жибергендер дагы жок эмес. Андыктан бул видео сиздер үчүн пайдалуу болот деген ишенимдемин. Сөзсүз ушул нерселерди аткарып, ипотека алгандан кийин ошол нерсеге жоопкерчилик менен карап, болушунча банкка көп переплата кылбаганга аракет кылыңыздар. Ал эми бүгүнкү күндө проценттин ставканы айта турган болсом, готовый кирип жашай турган вторичкадан квартира ала турган болсоңуздар, проценттин ставка 19-20% болуп атат. Центробанк түшүрдү проценттин ставканы 14,5-га, бирок азырынча банктар көп түшүрө элек. Жакынкы күндөрдө дагы проценттин ставкалар түшөт. Ошол эле учурда 2026-жылы 20%, 19%тен ипотека ала турган болсоңуздар, 2027-жылы 10%га түшө турган болсо, сөзсүз түрдө сиздердикин дагы рефинансирование кылып, ставкаңыздарды түшүрүп бере турган болобуз. Ал эми семейный ипотекага кайсыл биздин мекендештерибиз кирет? Быйыл февраль айында көп изменениялар болду. Сөзсүз түрдө баласы менен апасы, же болбосо баласы менен атасы бир жерде постоянный пропискада болуш керек. Жана ошондой эле 7 жашка толо элек баласы болсо, 6%тен новостройкадан бүт элек үйлөрдөн алса болот. Эгерде сиздер новостройкадан бүт элек үй алам дей турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө жок эле дегенде 10%-ын чогултуп ала турган болсоңуздар, өзүңүздөр каалаган жакшы жерден үй ала аласыздар. Азыркы биздин мекендештерибиз новостройкадан үй алдым деп сүйүнүп, аябай чеке жактардан алгандар дагы жок эмес. Ал үйдүн эртең бүтөт, бирок ал үй жанына мектеп курулуп, садик курулуп, бардык шарттар түзүлгөнгө чейин сиздерге ал жерде жашаганга балким комфортно болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир нерсени жасаардан мурун сөзсүз ойлонуп, анан аракет жасашыңыздар керек деп айтам. Себеби андай квартираларды азыр алып сүйүнгөнүңүз менен эртең сизге жашооңузга ыңгайлуу болбосо, анда сиздин маанайыңыз толук түшүшү мүмкүн. Ал эми бүгүнкү күндө рынок кандай болуп атат, бүгүнкү күндө базардын баасы кандай болуп атат, өтө айтпайм, прям ценалар мисалы Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербургда анчалык көп өскөн жок. Московской областта тоже рынок жакшы азыркы күндө. 2 бөлмөлүү батирди Екатеринбург шаарында мисалы 4,5-5 миллиондун тегерегинде болсо, ал эми Московской областта 7-8 миллиондун тегерегинде алып жатышат. Ал эми именно Москвада аябай баа өзгөрдү десем болот. Двухкомнатный квартираны азыр эгер полноценный 43-45 квадрат метр болсо, 14-15тен жогоруга гана таба аласыздар. Мурдагыдай 10 миллионго, 12 миллиондун тегерегинде эч кандай квартира жок. Москванын кайсы метросунан болбосун, андай ценага уже эч нерсе таппай калдыңыздар. Бул дагы бүгүнкү күндөгү ставканын бийиктигине байланыштуу ушундай ценада турат. Эгерде ставкалар түшө турган болсо, азыркы мен айткан ценалар дагы жок болот. Аябай өсөт деп толук айта аламын. Кыргызстан боюнча айта турган болсом, быйылкы жылы буюрса Кыргызстандан үй алам деген планда кетип атам. Жакынкы күндөрдө
Кыргызстандан үй алып сиздер менен бөлүшүп, өзүңүздөр билесиздер, мен эч качан өзүм албай туруп, өзүм ошол нерседен өтпөй туруп сиздерге эч нерсени сунуштабайм. Буга чейин дагы мен аракет кылганмын. Жакындарым билет. Эми бул жолу дагы аябай бел бууп, ушул жолу максатымды ишке ашырам деген ойдом. Майдын аягында Кыргызстанга барып, жакшы застройщиктер менен таанышып, жана ошондой эле ал жердин документтери кандай болот, кандай застройщиктен үй алса болот, ошолордун баарын тактап, өзүмө кайсыл жерден үй алам, өзүм ошолор менен сиздер менен дагы бөлүшөм. YouTube боюнча аябай көп убакыттан бери алып барып келем бул каналымды. Сиздерге үй алган мекендештерибиздин видеосун тартуулап, чыгарып, аябай көп аракет кылганмын. Бирок адам баласыбыз да, баарыбыз кээде чарчайбыз, кээде бир жашообузда өзгөрүүлөр болот. Ошол эле учурда мен 6 ай бою аябай аракет кылып, YouTubeга ар кайсы бир темада үй алгандардын видеолорун көрсөтүп келдим. Бирок күндөн күнгө тарткан сайын просмотр түшүп, подписчиктер келбей калганда менде чындап бир ой келди. Мен YouTube'ду убактылуу токтотоюн деп уже токтотуп салганмын. Себеби баягы жасаган мээнетиң эч кандай акталбаса, эч ким сенин видеолоруңду кызыгып көрбөсө, аябай мындай кызыкча болот экен дагы. Анын үстүнө Россияда көрүүчүлөрүм көп болгон үчүн, Россияда VPN менен иштеп калган үчүн, көп эжекелерибиз VPN скачать этпей, видеолорду көрүлбөй калган үчүн мен толугу менен таштап койдум десем болот. Кайрадан жакынкы күндөрдө бир убактым болуп үйдө болуп калганда бир кыска видеолорду YouTubeга салсам, кайрадан просмотр болуп, кайрадан көрүүчү чогулта баштаганда, анан менде дагы ичимде кубаныч пайда болду десем болот. Себеби мен сиздерге маалымат жеткирип атканыма ар дайым кубанып келемин. Ошон үчүн кайрадан уландырып баштадым десем болот. Дагы жакында сонун видеолор менен бөлүшөмүн. Бул бүгүнкү видеодо сиздерге пайдалуу болду деп ишенемин. Эгер өзүңүздөрдүн оюңуздарда бир пайдалуу нерсени алган болсоңуздар, сөзсүз комментарийге жазып, үй алам Россиядан же болбосо Кыргызстандан үй алам деген жакындарыңызга ушул видеону жөнөтүп, сөзсүз түрдө мага каттала кетиңиздер. Сиздерди көргөнүмөн аябай кубанычтамын. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.